Трамп Зеленскийге эмне дегенин билесизби? Зеленскийнин эки колун кысып туруп, Зеленскийни тупикке тыгып койду. Трамп биз тараптан эч кандай курал-жарак Украина тарапка берилбейт деген сөзү менен бул урушту жакшы тарапка чечүүнү талап кылууда. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып биздин каналга мынаминтип катталып коюңуз. Ошондо гана сиздер дүйнөлүк жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Трамп Украинага аскердик жардам азаярын эскертти. AQShnын президенти Дональд Трамп NBC телеканалына берген кеңири интервьюсунда Украинадагы согушка чекит коюунун үстүнөн жигердүү иштеп жатканын, анын колунан келсе токтоторун белгиледи. Ал кызматка киришкенден кийин Киев Джо Байдендин администрациясы ушундагыдай көлөмдөгү жардам албай калышы ыктымал деп кошумчалады. Жекшембиде Трамп Украин президенти Владимир Зеленский менен кездешүүдөн кийин Орусияны жана Украинаны тынчтык сүйлөшүүлөрүн жүргүзүүгө чакырып, тараптар согушта 100 миңдеген киши жоготконун айткан. Шайлоо кампаниясы учурунда Трамп урушту 24 сааттын ичинде 20 январдагы инаугурациясына чейин токтоторун абада кылган. Бирок кандай жол менен экенин ачыктаган эмес. Ал AQSh НАТОдон чыгышы мүмкүн деген сценарийди жокко чыгарбасын, өнөктөштөр альянсты жетиштүү деңгээлде каржыласа, өлкө кала берерин белгиледи. Трамп биринчи президенттик мөөнөт учурунда өнөктөштөрүн коргонуу чыгымдарын көбөйтүүгө чакырып келген. Булак Азаттык. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, чет жерде мыйзамдарды сактаңыз, документтериңиздерди толуктаңыздар. Россияда каттоого туруу, регистрация, продление, сахарова карточка, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, ННН, СНИЛС, ОМС, ДМС, башка тилге которуу, документтик иштерде кандай көйгөй жаралса жардам беребиз. Толук маалымат алуу үчүн +7 991 247 84 21. Райымбек Матраимовго өкүм чыкты. Ал камактагы жазадан бошотулду. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго өкүм чыкты. Бул тууралуу репортер KGге Бишкектин 1-май райондук сотунан билдиришти. Матраимов бейбаштык, мамлекеттик чыгараны мыйзамсыз кесип өтүү боюнча күнөөлүү деп табылып, ага 100 000 сом айып пул салынган. Соттон белгилешкендей Матраимов күнөөсүн мойнуна алып, тиешелүү макулдашуу түзүп, келтирилген материалдык зыянды төлөгөндүктөн Кылмыш жаза кодексинин 79-беренесине ылайык ага эркинен ажыратуу жазасы берилген эмес. Эскерте кетсек, быйыл жыл башында Райымбек Матраимов издөөгө алынганы белгилүү болгон. Ал 26 мартта УКМК тарабынан Азербайжандан Бишкекке алынып келген. Атайын кызмат Матраимов адамды эркиндигинен мыйзамсыз ажыратуу, кылмыштуу керешелерди адалдоо боюнча шектелип жатканын кабарлаган. Бирок кийинчерээк 222-берене алынып, анын ордуна чек араны мыйзамсыз кесип өтүү кошулган. Ошондой эле Матраимов 7,5 ай камакта отургандан кийин 11 ноябрда эч жакка кетпөө тил-каты менен бошотулган. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Матраимов мамлекетке 200 миллион доллар төлөп камактан бошотулганын билдирген. 2021-жылы ал коррупция беренеси менен соттолгон. Анда да Матраимов күнөөсүн мойнуна алып, мамлекетке келтирилген зыянды төлөп, эркиндигинен ажыратуу жазасынан бошотулган. Булак репортер KG. Түштүк Кореянын президенти Юн Сок Йолго өлкөдөн чыгууга тыюу салынды. Түштүк Кореянын юстиция министрлиги президент Юн Сок Йолго өлкөдөн чыгууга тыюу салды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Маалыматка караганда мындай чектөө коррупцияга каршы күрөшүү бюросу өтүнүч кат жолдогондон көп өтпөй киргизилген. Бул тыюу биринчи жолу иштеп жаткан президентке карата колдонулуп жатат. Ал мамлекеттик чыккынчы деген айыпка шектелүүдө. Эске салсак, 3 декабрда Түштүк Кореянын президенти өлкөдө аскердик абал жарыялагандан кийин Сеулда башаламандык башталган. Окуядан кийин бир нече жетекчилер жумуштан кетип, Демократиялык партиясы Юн Сок Йолду кызматтан кетүүгө чакырган. Ал эми парламент оппозиция киргизген президентке импичмент жарыялоо долбооруна добуш бере алган жок. Анткени бийликтин партиясынын мүчөлөрү бойкот жарыялап, 105 депутат чыйындан чыгып кеткен. ЖМК 3 жылдан берки согуштан жүдөгөн Украина Россия менен сүйлөшүүгө даяр. Украина 3 жылдан бери уланып жаткан согуштук аракеттерден чарчап, Россия менен сүйлөшүүгө даяр экенин билдирүүнү мершендеп жатат. Бул тууралуу Wall Street журнал басылмасындагы макалага таянуу менен РИА Новости жазды. Дээрлик 3 жылдан берки согуштан Украина чарчап жүдөп бүттү. Эми Россия менен тынчтыкка келүүгө даяр экенин билдирмекчи деп жазылган материалда. Автор өзүнүн маалымат булагына таянып, Владимир Зеленский кеңсесинин жетекчиси Андрей Ермак AQShnын жаңы шайланган президенти Дональд Трамп менен байланыш түзүү үчүн
Вашингтонго барганын билдирди. Муну менен бирге басылма Зеленскийден Украина НАТОго өтөт деген шарт менен айрым аймактарынан баш тартып сүйлөшүү мүмкүнчүлүгү тууралуу айтканын эске салган.